Курулуш жүрүп жаткан жерде бетоновоз оодарылып кеткен. Курулуш жүрүп жаткан жерде бетоновоз оодарылып кетип, айдоочусу жаракат алган. Balda Arap dilini bilmese, bilmey bir like basıp koysa, bir ozuca orus tilidagi so'zni basıp koysa, abarıp jaşlarni abarıp kamap koyaverse, qanday bu 13 sekundlik. 13 секунд видео үчүн балам камакта. Мына ушуга окшогон адам өмүрүн алып жатышат. Адамдын каны менен жазылган жол эрежелерин качан сактайбыз? Мындай видео социалдык тармактарда тарады. Азырынча тийишелүү органдардан комментарий берилерек. Buradan beri үйүнөн алып качып кетип, өзүнүн үйүнөн алып качып кетип. Башка жерде бери Апамды уурдап кетишти. Өлүм алдында турган энемдин укугун коргоо үчүн келдим. Жалал-Абад жергиликтүү бийликтин эл менен жолугушуусу Барпы айыл аймагы. Булак жети ТВ KG. Kia K5 унасы Honda Fit жана автобус менен кагылышып оодарылып кетти. Бүгүн Манас проспектисинде 3 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Алдын ала маалымат боюнча Kia K5 унасы түндүк багытты көздөй бара жаткан Honda Fit менен кагышкан. Соккудан кийин Honda Fit ошол эле багытта бара жаткан автобусту сүзгөн. Ал эми Kia K5 жол жээгине чыгып оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен Kia K5 жана Honda Fit уналарынын айдоочулары жабыркады. Ошондой эле Kia K5 унасынын 2003-жылы туулган 2 жүргүнчүсү да жаракат алган. Жабырлануучулар ооруканага жеткирилди. Жеңил унаалар атайын токтотуучу жайга киргизилип, автобус өзүнүн айып аянтчасына коюлду. Учурда жол кырсыгы боюнча иликтөө иштери жүрүүдө. Как нужно было так ехать? Жесть просто. Здесь еще авария. Это что за день сегодня? Встречка. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Taşmaya vurmayı. Taşmaya vurmayı beni. Çıkar da.
Ақырын айтасың. Ой, бля. Birinci koç öldürme. Kaysı var? Aynı şaka. Para koç olur mu? Kaç. Ne olacak tam? Abi onu hiç kalkma deneyim. Bundan mı koç öldüre? Para. Ulan sabır. Ne? Bana kadar gidiyor. Kapatmayın. Para koç öldüre. Para var. Akın öldürme. Öldürme. Ya. Ya biz ne istiyoruz? Hep yapma Mehmet değil mi? Bilmiyorum. Aslında böyle sıkışıkları getirdiğiniz program. Bir maç sıkışıkları Bir maç sık. Ciddi koçu götürürüz. Atlatmayın. Balda Arap tilini bilmey bir like basıp koysa, bir oziça orus tilidagi so'zni basib qo'ysa, borib yoshlarni borib qamab qo'yaversa, qanday bu 13 sekundlik o'zini suratini qo'yib, rus tilidagi TikTokda rus tilidagi so'z qo'yilgan. Meni bolam arab tilini bilmaydi. O'zi tuzuq quruq namoz ham o'qishmaydi bolalar. Endi o'shani 14-yanvardan boshlab Qorasuvdan kelib, nimaga noqatdan emas, o'shdan emas, Qorasuvdan kelib tekshirib, bu yoqni bilib, mahalladan surishtirib, bolamni chaqirtirib olib borib, telefonini, pasportini olib qolgan tag'in, boravering, 30 ming, 40 ming shtraf bilan chiqib ketasiz degan. Bolam yuravergan, oxiri 24-da olib borib turib, sotda qatnashasiz, sot bo'lyapti deb turib, 2 oy sanksiya berib kirgizib qo'ydi. Keyin bu ish nima ekan? Terrorizm, o'shunday 332-statiya ekan. Endi bu bolalar kichkina biznes qilib, elga jardami tegib, anan o'sha Koreyadan chaqirgan mashinani har biri o'sha o'zimizni nimaga rastamoshkasi Qirg'iziston eliga tushadi. O'shani foydasi. Men bolam o'shunday ishni qilib turgan bo'lsa, borib turib o'shunday terrorizm deb borib qamab qo'ysa, to'g'ri bo'ladimi? O'g'lingiz qanchaga kesilgan? Kelishim tuzdurib, bo'yniga olmay, men qamasa qamab borarsin deb bolam bo'yniga olmasa ham endi uni 332-statiya, faqat 3 yildan 5 yilgacha deyilgan nimasi bor ekan. Bugun boshlandiqda o'tiradi. O'tiradi, 3,5 oy bo'ldi. Qancha yilga kesildilar? 1 yil 6 oyga kesildi, biroq endi hozir o'tiradi. Apellyatsiyaga berdingizmi? Apellyatsiyaga berdik. Apellyatsiyada qaralyapti hozirgi kezda? Hozir endi kanikul bo'lib qoldi tag'in, bu yog'i nima bo'lmadi. Dag'i apellyatsiyani ko'rish uchun 1 oy ketdi ekan. O'shunda tushunibdi. Baldari bor, men kelinlar bilan qiynalib o'tiribman. Menga o'xshagan odam o'ta ko'p. O'shani sizning familiyangizni yozib olaman, apellyatsiyada qarayotganda buni mizam chegida qarab berishadi. Tushunibdimi? Буганиевна, урматтуу губернатор, урматтуу прокурор, урматтуу ШИИБнын башчысы. Мен бул жерге мамлекеттик органдын кылмыштык кайдыгерлигинен улам, өлүм коркунучунда турган энемдин мыйзам укугун коргоо үчүн келдим. Качантан бери биздин мыйзам жарандарга эмес, мандаты бар чиновниктерге иштеп калган. Азыркы учурда Манас шаардык депутаттар кеңешинин төрагасы Талантуулуу Аскат убагында нотариус болуп иштеп жатканда апам оорукчан Альцгеймер оорусу менен ооруган, акыл эсин жоготкон, өзүнүн аракетине мыйзамыны, укугун коргой албаган алсыз аялдын атынан эч эле базадан жараксыз болуп калган паспорт менен ишеним кат берип, азыркы учурда
ал кылмыштуу ишеним кат менен апамын үйү, мүлкү, тапкан бүт байлыгы өтүп кетти. Кылмышкерлер азыркы учурда апамы 16 декабрдан бери үйүнөн алып качып кетип, өзүнүн үйүнөн алып качып кетип, башка жерде белгисиз жерлерде сактап жатат. Эмне үчүн? Соттун психиатр экспертизасы дайындалган. Ошол диагнозу чыкпасын, булардын кылмыш иши ачыкка чыгып калбасын деп, шыйбыга, прокуратурага, Манас шаар прокуратурасына 6 айдан бери чуркап жүрөм, бирок эч ким мени карабай атат. Бул жерде Аскат Тулуу таланттын мандаты, саясий карьери, акчасы бул эненин өмүрүнөн, ден соолугунан өтө кымбат болуп туруп атат. Бул шаардык прокурор, шыйбын тергөөчүсү жетиштүү далил турса дагы ишти жаап коюп, кылмыш жок, апаңызды таба албай атабыз деп жатышат. Соцзащита, облсменге чейин бардым, апам азыркы убакытка чейин табылган жок. Соттук экспертизага барыш керек. Соттук экспертиза Манас шаардык соту Шаршиев дайындаган. Бул боюнча прокурор, обул прокурор өзүңүздүн жеке көзүңүзгө алып, Тилек мырза өзүңүз жеке көзүңүзгө алып коюңуздарды суранам, мени жеке кабыл алып коюңуздарды суранайынчы. Siz Манас шаар боюнча айтып атасыздар, Ооба. Мына азыр мына ул прокурор атан чыгат, сиз мына барып ошо арызыңызды мартин бериңиз. Рахмат. Көзөмөлгө алабыз.